Урматтуу бир туугандар, бүгүн мусулман айы боюнча бүгүн Ражап айынын күнү. Анан бардыгыбыз мындай бир так бир нерсени билип билбей көрүнгөн жерден маалымат алып, ушул Ражап айында орозо кармагандар, ушул күндөрү кээ бир түндөрдү тирилткендер жана башкалар болуп турат. Ошондуктан ушул маселе боюнча кандай хадистер бар, ошол хадистердин деңгээли кандай, даражасы кандай, ушул жөнүндө айтып бергим келип турат. Анткени сурап атышат, ушул күнү туткандар мындай соопторго ээ болот экен, ушул хадис канчалык деңгээлде туура жана башка деп. Бул боюнча Мулла Али Кари деген өзүбүздүн аалымыбыздын атайын китеби бар. Бул деген Ал-Адабу фи Ражаб, Ражап айындагы адеп деген китеп. Анан албетте Мулла Али Кари Ханафи мазхабтагы аалымдардын бири, эң чоң аалымдар. Биз бул кишинин китеби Миркатты окуп атабыз, Мишкаттын шархы, андан сырткары Мухтасардан бул кишинин Фатху Бабил Иная деген Никаяга берген шархындагы кээ бир жер ибадат бөлүмүн окудук. Ошол эле учурда Мулла Али Кари ошол Ханафи мазхабындагы ичиндеги индиялык ханафилердин жолун жолдогон мухаддистердин мындай бир тарикасын карманган аалым катары белгилүү. Анан ошол Ражап боюнча айтылган китептердин бири, бул боюнча андан мурда Суюти сүйлөгөн, андан мурда Ал-Хафиз ибн Хажар Аскалани сүйлөгөн. Анан ошол маселени тактап бергим келип турат. Анткени көп адамдар биз мисалы үчүн кээде карап көрсөк, ошол эки айт майрам бар дейбиз да, анан бирок ислам айт майрамдары да олтуруп бир канча майрамдар көбөйүп кеткен. Ошондуктан ушунун чындыгы кандай деген маселе. Мулла Али Кари бул китебинде биринчи ошол Ражап айы Аллахтын хурум айлары. Илгери жахилият убагында, урматтуу бир туугандар, ошол 4 ай учурда гана эч ким урушчу эмес, калган убактардын бардыгында чабышып тура берчү да, 4 ай киргенде бири менен бири чабышпай турган касиеттүү ай деп билинчи. Ошол ай кийин да ошол бойдон сакталып калган. Мына ушул жөнүндө өзүнүн маселесин айтып, андан сырткары Ражап айындагы амалдар көбөйөлөт, сооптору, Ражап айындагы мушташуу, Ражап айына киргендеги дуа, Ражап айдын аттары, Ражап айында орозо кармабагыла деген хадис бар, мунун мааниси. Андан сырткары Ражап айында истигфар айтуу, Ражап айынын фазилети, анан салату рагаиб, рагаиб намазы, бүгүн түндө окушат мисалы үчүн. Ошондой эле айтор бир канча маселени козгоп айтып өтүп кеткен. Анан урматтуу бир туугандар, чындыгында ошол Ражап айы туурасында айтылган хадистер, бир канча хадистер бар. Ошол хадистердин дээрлик бардыгы даиф, же болбосо даифтен дагы мавду, амал кылганга жарабай турган хадистер. Аалымдар ушул Мулла Али Кари менен бир маселеде пикир келишпестик кылышат. Мулла Али Кари айтат, ошол Ражап айынын фазилети туурасында, ушул күндөрү окула турган намаздар, орозолор туурасындагы хадистер дейт. Бул урматтуу бир туугандар эмне даиф хадистер дейт. Айтат Мулла Али Кари, "Вакад жаа фи фазаили саумихи ахадису даифа". Ражап азыркы кирип келген айдын орозосунун фазилеттери туурасында даиф хадистер бар дейт. Тасиру би касрати туруқиха кавиятан. Бирок алар көп болгондугу үчүн бардыгы чогулуп, буларга күч берет бири-бирине. Ма анна al-ahaditha da'ifata al-ahwali mu'tabaratun fi fadail a'mali, yani tufid. Анткени даиф хадистер көп боло турган болсо, булар фазаил амал иштеринде пайда берет. Демек амал кылса болот деп айтат да. Анан бирок ага башка алымдар айтат, Мулла Али Кари айтып атканда биз кошула албайт элек дейт. Анткени Мулла Али Кари айтып аткан эреже бар. Даиф хадистер көп болсо, булардын бардыгы чогулуп хасану ли гайрихи болот. Бирок даиф хадистер өтө даиф жана мавду болбогон убакта дейт. Ал эми бул хадистердин бардыгы өтө даиф жана мавду болгондугу үчүн булар бирин-бири күчтөп, топтоп бизге күч бере албайт деп ошентип айтат. Мисалы үчүн Мулла Али Каридан дагы чоңураак даражадагы аалымдардын бири Ал-Хафиз ибн Хажар өзүнүн Табинул Ажаб, таңгалууну ачыкка чыгаруу деген китебинде айтат: "Лам ярид фи фазли шахри Ражаб вала фи сиямихи вала фи сиями шей'ин минху muayyanun wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjati deyt. Ражап айынын фазилети туурасында
Rajab ayında tutulap turgan orozo tuurasında belgilүү bir nerse kelген emес дейт. Ошондой эле кайсы бир түндү белгилеп тутуу, түндү тирилтүү, түнү менен нафил намаз окуп чыгуу боюнча дагы худжат болгонго, далил болгонго жарай турган сахих хадис жок деп айтат, урматтуу бир туугандарым. Эгерде таразага салып көрсөк, Мулла ал-Кари менен Хафиз ибн Хаджар Аскаланиди экөө таптакы таразага түшпөй турган эки башка адам деп айтсак туура болот. Андан сырткары айтат Хафиз ибн Хаджар Аскалани: "Вақад сабақани илал джазми бизалика ал-имам Абу Исмаил ал-Харави ал-Хафиз." Ошондой эле ушуну жазым кылып бекем айткан сахих хадис жок, амал кылганга жарай турган хадис жок дегенди менден мурда имам Абу Исмаил ал-Харави ал-Хафиз да айткан деп урматтуу бир тууган айтып атат. Демек көп аалымдар ушул маселе боюнча эмне өздөрүнүн пикирлерин билдиришкен. Азыр карап көрсөк, бизде кээ бир адамдар мынакей Рагайып кечеси дагы башка түгүндөй кече, мындай кечеде болуп туруп көп майрамдар тосуп бергендери бар. Ошол боюнча айтканга туура келет. Азыр ошол Мулла ал-Кари алып келген хадистер, дайыф хадистердин бир канчасын окуп беребиз. Анткени ушул хадистен асли негизи бар, урматтуу бир тууганым, бирок амал кылганга жарабайт. Албетте бул боюнча көп адамдар мисалы үчүн айрыкча тарикат, бизде тарикат жолун карманабыз деп жүрөбүз, бирок тарикат урматтуу бир тууган шарият негизинде болуш керек. Тарикаттын бардык тартиптери сахих хадистердин, сахих болбосо дагы жанагыда дайыф болуп келип, бирок бардыгы чогулуп хасан деген күч бере турган деңгээлде шарият негизинен чыкпаш керек болот да. Тарикат сопучулук дегенде эле оюна келгенде кыла бербеш керек. Тарикат экен, амал бар экен, ибадат бар экен десе, амал кылганга жарактуу эмес. Хадистер дагы кармаганга болбойт. Хадистердин бардыгын пайгамбар айткан, эгерде аны биз ошону сахих деп, сахихун ли затиги, сахихун ли гайриги, же хасану ли затиги, же хасану ли гайриги деген даражага жеткен амал кылабыз. Болбосо кээ бир адамдар пайгамбардын сөзү экен, хадис экен деп кээ бир сөздөрдү айтышы мүмкүн, анда хадис деп аткара берсек, анда динибизден амал калбай калат, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн биринчиси пайгамбарыбыз айтат деп хадисте келет: "Инна ражабан шахрун азимун tudaafu fihi al-hasanat man sama yawman minhu kana ka siyami sanatin." Şahır deyt, Rajab ayı ulu ay. Bul ayda sooптор көбөйтүлүп берилет. Кимде ким мына ушул ayda bir gün кармай турган болсо, анда bir жылдык орозого мене эсеп болот деп атат да. Имам Рафии риваят кылат, урматтуу бир тууганым. Ибн Аббастан башка бир пайгамбар айтты деген хадис келет, анда кантет: "Сауму аввали яумин мин Ражаб каффаратун саласа синин." Каффарату саласа синин. Саласа синина. Рajab айынын биринчи күнү, мына бүгүнкү күндү ким орозо кармай турган болсо, 3 жылдык күнөөсүнө каффарат болот дейт. Вассани, эртеңкинде кармай турган болсо, каффарату санатейн, 2 жылдык күнөөсүнө каффарат болот. Сумма кулли яумин шахрун дейт. Сумма кулла яумин шахрун деп атат. Бу жерде айтканы, эмне кийин ар бир күнү бир айлык күнөөнү кечире турган болот дейт да. Демек, кээде карап отурсаң, Рамазан айына берилбей турган сооптор дагы мына ушул соопто бериле турган деген. Деги эле дайыф хадистердин белгилеринин бири өтө эле аз амалга кээде өтө көп соопторду эмне берип кой, же болбосо сахих хадистер менен бекемделген, берилген сооптордун дагы көбүрөөк соопту ушуларга берип коет деп айтат, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле Анастан дагы марфу пайгамбар айтты деп келет дейт: "Инна фил джаннати нахран юқалу лаху Рajab." Жаннатта Рajab деген бир дарыя бар. Мауху ашадду баядан мин лабан. Сүтү дейт, түсү дейт, сүттөн дагы ак дейт. Ва ахла минал асал, балдан дагы таттуу. Мен сама яума мин Рajabin, кимдеги Рajab айында бир күн орозо кармаса, сакаху Аллаху мин залика нахри, ошол дарыядан Аллах таала бул затты сугарды дейт. Муну имам Байхак урматтуу бир тууган риваят кылат. Албетте Ибнул Джаузи муну Вахият деген китебинде алып келген, бул деген өтө дайыф хадис деп айтылган. Андан сырткары Ибнул Джаузи айтат: "Хаза ла ясиху фа фихи маджахил ла надри манхум." Бул хадис сахих эмес дейт. Мунда белгисиз адамдар көп, алардын ким экендигин биз жакшы билбейбиз дейт, урматтуу бир тууганым. Кимде ким Рajabтын биринчи күнүн кармаса, 1 жылдык орозого тете сооп болот. Кимде ким 7 күн кармаса дейт, ага тозоктун 7 эшиги жабылат. Кимде ким Rajab айынан 10 күн кармаса, анда асмандан бул адамга үн чыгат дейт. Ансал ту'та, сураганын сага берилет деп. Буну Абу Нуайм Ибн Асакир урматтуу бир тууганым өзүнүн Канз деген китебинде риваят кылат.
Айтыр ушундай хадистер бар, урматтуу бир тууган. Мисалы үчүн кийинкисинде кимдегим Ражап айында бир күн орозо кармай турган болсо, 1 айлык орозого тете. Кимдегим 7 күн кармаса, бейиш тозоктун 7 эшиги жабылат. Кимдегим 8 күн кармаса, ага бейиштин 8 эшиги ачык болот. Кимдегим ушундан 10 күн кармай турган болсо, анда бул адамдын күнөөлөрүнүн бардыгы соопко айланып жазылат дейт. Кимдегим ушул күндөн 28 күн кармай турган болсо, асмандан мага өнү кылат, сенин күнөөң кечирилди, өткөндүн бардыгы эми амалды жаңадан баштап кете бер. Мындан бияк өткөндөрүң бардыгын сага күнөөсү жок деп урматтуу бир тууганым мына ушундай. Бирок бул ичинде айтат, Абдулазиз Каттани айтат, матрукан. 2 адам бар, экөө тең матрук, хадистер алынбай таштала турган даиф адамдар деп келет урматтуу бир тууганым. Айтыр ушуга окшогон хадистер бар урматтуу бир тууганым. Бирок ошол хадистерди биздин аалымдарыбыз эмне далил кылганга жарактуу эмес. Ал эмес булардын баарын чогултуп келип туруп дагы бир маана алып келгенге болбойт деп айтат. Мисалы үчүн башка бир хадисте айтылат урматтуу бир тууганым, Ражапта бир түн бар. Ошол түндө кимдегим ошол күн орозо кармап, ошол түнү тура турган болсо, түнү менен тахажжуд окуп турган болсо дейт, анда бул адам 100 жыл тынбай орозо кармаганга тете болот. 100 жыл тынбай тахажжуд окуганга тете болот. Бул Ражаптын акыркы 3 күн калгандагысы. Эсепте Ражап айы 29 күн боло турган болсо, мисалы үчүн анда 29, 20, 27, 26 күнү кечинде 3 күн калганда болгон жанагы биз Рагайып кечеси деп айтып аткан, мына ушул урматтуу бир тууганым. Анан ошол түнү пайгамбар алейхиссалам жөнөтүлгөн деп айтат. Бул хадисте имам Байхақи ичинде мункар хадиси кабыл кылынбай турган адам бар деп айтат урматтуу бир тууганым. Андан башка хадисте айтылат, кимдегим Ражаптан 3 күн кармаса, 4-күн, 5-күн, 6-күн ага 2 жылдык сооп жазылат деп айтат. Имам Табарани риваят кылган, башкалары ичинде мажахилдер бар урматтуу бир тууганым, ким экени белгисиз болгон. Айтыр ушуга окшогон урматтуу бир туугандар эмне бир канча эмне хадистер келип, бирок бардыгы даиф хадистер. Анткени соткадан жибер, башкадан ушундай хадис бар экен деселе, адамдар коркуп кетип аткара берген болбойт да. Мисалы үчүн Ханафи мазхабтын китептеринде, математик китептеринде карасак, ушул күндөр, ушул түндөр орозо кармагыла, анткиле, минткиле деген урматтуу бир тууганым атайын мындай бир бөлүмдөр мында жок экен. Азирет Алиден айтылат: "Аксиру мин ас-истигфари фи шахри Ражаб, фа инна Аллаха фи кулли саати минху утақаун минан нар." Азирет Али айтат, марфуан деген пайгамбар айтты деп айтат, силер Ражап айында истигфарды көп айткыла, анткени ар бир мүнөт, ар бир саатта Аллах Тааланын тозоктон азат кыла турган адамдар бар. Истигфар айтып калсаңар, силер да ошого кошулуп каласыңар дейт. Бирок Зайлу Табакатта бундай эмне иснадихи матрук адам бар деп айтат урматтуу бир тууганым. Ошондой. Эми азыр бирок карап койсок, Туркия тарапта сопчулук карманган жерлерде ушул күндөрдү Рамазандан дагы фазилеттүүрөөк көрүп, каттуураак кармап алгандары бар. Мына ушунун баары урматтуу бир тууганым эмне шарият боюнча урматтуу бир тууганым өзгөчөлөнгөн эмес. Же болбосо башка бир хадисте Ражап шахрулла, Ражап Аллахтын айы, Шабан шахри, Шабан менин айым, Рамазан шахру уммати, Рамазан үммөтүнүн айы деген бир хадисти алып келишет. Урматтуу бир тууганым, муну Азирети Дайлами, Азирет Анастан урматтуу бир туугандар риваят кылат. Хадис ложный, жалган, мавду хадис урматтуу бир тууганым. Ошого маалыматтар жиберишет, андан адамдар кыйналышып, Рамазанга бербеген фазилеттердин бардыгын бул айга берип жүргөндөрү бар. Андан сырткары салату Рагайып боюнча Мулла Карабдан катуу айткан, айтат: "Уамма салату Рагайып, Рагайып кечеси, Рагайып намазы дегенде биздикилер аялдар чогулуп алып, өздөрүнүн еркектер өзүнчө чогулуп алып, мечиттерди абат кылып жүрүшөт." Бул айтат, кандай ал дейт. Ал Ражап айынын алгачкы жумасы, бу бүгүн. Мына бүгүн жума күн, Ражап айындагы биринчи жума. Ушул күнү дейт, шам намаздан окула турган намаз дейт. وهي 12 ركعة بعد المغرب في أول جمعة من رجب. Ражап айынын алгачкы жумасындагы шамдан кийин окула турган эмне намаз дейт. Урматтуу бир тууган, канча 12 рекет окулат, 6 салам менен. 12 рекет 6 салам менен окушат. Эсепте 2 рекеттен 6 рекет окуганда эмне болот? 6 жолу окуганда 12 рекет болот. 2 рекеттен 6 жолу окуганда. Юқрау фи кулли рак'атин ба'дал фатихати суратул Qadr 3. Фатихадан кийин Кадыр сүрөсү 3 жолу окулат, Ихлас сүрөсү 12 жолу окулат, андан кийин пайгамбарга 70 жолу салават айтылынат, андан кийин дуа кылат дейт.
فَرِجَالُ حَدِيثِهَا مَجْغُولُونَ وَسَرَّخَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ مَوْضُوءٌ deydi. Bunu rivayet kılan adamların barığı belgisiz biröler, eşmat taşmatlar deydi. Andan keyin emne oşonu cemaat köpçülük alımlar emne bul hadis mavdu, ложный hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan emes bul hadisти dep urmatlı bir tuğandır emne aytışkan deydi. Alemi İmam Navavi'nin kitabında bir hadis tap gelet aytat. İhtacel ulema ve la salat ala karahati salat ragaib bi hadis la tahussu leyletel cum'ati bi qiyamin ve la tahussu yevmel cum'ati bi siyamin deydi. Bu hadis Bukhari'de gelet urmatlı bir tuğanım. Emne dese cuma gündün tünün atayın bir tahajjud namaz menen özgöçölön tolbagıla. Bu cumanın tünü bolgondugu üçün atayın tahajjud okuş gerek dep özgöçölön tolbagıla. Cumanın tünü degen tün murda gerek. Esepte geçi taŋat tün degen tünübüz, oşol cumanın tünü oşonu emne taŋattırıp albagıla deydi. Oşondoy ele cumanın günün oroza menen özgöçölönüp albagıla. Hanaf mazhapta cuma günde roza karmagan urmatlı bir tuğanım emne makruh bolup eseptelet. Bu bid'atun munkara, bul degen emne adaşkan adamdardın bid'ati dep gelet urmatlı bir tuğanım. Biroq tileke karşı keyde uşular aytılaverip kiteplerden kotorulup geleverip oturup anan daif hadis amal kılsa boluveret fazailde oturup daif emes ложный mavdu hadislerге da ötüp ketти. Oşonu menen urmatlı bir tuğanдар köptögön musulmançılıkta adamlar emne jaman jaka düşüp ketip atышат. Bul boyunca dağı misal üçün köp maseleni aytkan Mulla Ali Qari özü oşonu bid'at eken degen bizge bayandap bergen. Keyin oşol Rajap'ın algaçkı cumanın tününde urmatlı bir tuğandar emne jana çırak jagıp adamdardı çoğultup toylordu kılıp mınday bir ahvalda özünçe bir mayram kılıp görsötkөндүн tуура эмес экендигин дагы баяндап берип айтат вакада минал мункарат халтун ниса bir rijal. Ошол убактагы Мулла Аль-Кари убагында ошол күндөрү майрам болуп кетип эркек аялдар аралашып кетишет кадимкидей дейт да. Аралашып чогуу чай ичип нара бери басып ушундай тойлор болуп кетип ага жанагыдай bir барабандар урулуп мисалы үчүн бийлер болуп кетип анан мындай bir таза мусулманмын деген адамдын абалына туура эмес келген нерселер болуп калат дейт. Андан сырткары ошол тарикат жолунда жүргөн бардыгы эмес кээ бирлери лайлатул ми'радж ошол ми'радж болгон түндө ошол күн дагы өзгөчөлөнтүп белгилеп мындай бир майрамдардын санын көбөйтөт. Чындыгында ошолордун бардыгы урматтуу бир тууганым, кээ бир устаздарыбыз дагы ошону аткарып жүргөндөрүн билебиз. Бирок ал-хак ва хак ан юкал, акыйкат дайым айтылыш керек болот. Кээ бир адамдарга ушулардын бардыгын Ражапта ушундай экен, Ми'радж кечеси мындай экен, Рагайып мындай экен деп айтып отурсаң, булардын бардыгын кармангандан чарчап анан кийин кантип аткарып бүтөт экен деп адамдар кыйналып кеткендер. Ошон үчүн исламыбызды урматтуу бир туугандар ошол айтылган аалымдар айткан Ханафи мазхаб китептеринде баса белгиленген надир эмес, сейрек эмес маселелерди ачыктап баяндап айтып беришибиз керек. Адамдар диндерин эмне ачык билиш керек. Ана болбосо мусулман болот, жылга бир жаңылык уга берет да. Bizde мындай деген бар экен, тигиндей деген бар экен. Кийин карап отурсаң, күндөрдүн бардыгы таң атпай эле эмне, бардыгы майрамга урматтуу бир тууганым эмне айланып кеткен деген ошентип белгилеп берет. Болбосо башка бир хадистерде Ражап айында умранын фазилети андай, Ражап айында мунун фазилети мындай деп айтор көптөгөн. Кече интернетте дагы жүрөт, кээ бир ошондой бир адамдар, кээ бир жамааттар ошол Ражап айынын фазилети боюнча айтышып, узун сөздөрдү келтирип, адамдарга мындай бир жүрөктөрүнө жибите турган жакшы сөздөр жазып чыгарып атышат да, ошону поздравить этип ушундай кылыш керек, бул күндөр жакшы деп биз ишенген кээ бир аалымдар ушинтип сүйлөп атат. Мына ошого дагы биз эмне өтө маани беришибиз керек, урматтуу бир тууганым. Ошол биздин фикх китептерде айтылганбы? Орозо кармаса ошо нафил деп, мустагап деп айтылыш керек эле. Ошого биздин алымдардын баары макул болгонбу? Анан кийин фикхка келгенде эле Ханафи болуп келип, ушундайга келгенде эле Ханафи мазхабта айтылынбаган маселени бир сопу же башка бирөө айтып койгон болсо, аны ээрчип кетип калганыбыз бизге туура келеби, жокпу дегендерге маани бер. Албетте бул сөз көп адамга жакпайт. Анткени жылыгыр айтабыз, кайрылы жылыга ошол Ражап менен поздравить этип, орозо кармаш керек, чогулуш керек, аялдар чогулуш керек, ушул күн намаз болуш керек экен, тигиндей болуш керек экен, мындай болуш керек экен деп урматтуу бир тууганым эмне айтып жүргөндөр, урматтуу бир туугандарым бар. Анан ошол Ражап айында ошол чогулуп алып, жанагыдай ушул күн орозо кармаш керек башка десе, ошону жаман көргөн Азирет Абу Бакыр, Азирет Умарлар ошолордун бардыгын жаман көрүп, урматтуу бир тууганым эмне ошолорго мындай раддия беришкен. Ал эмес Азирет Умар эмне үчүн силер орозо кармап алдыңар, ушул күн ушундай кылып дегениңер таптакыр туура эмес деп кээ бирлерине балак буйруганга дагы уруксат берген учурлары бар деп айтат. Мисалы үчүн Сифрус Саада деген китепте Аллама фақих Majduddin Фейруз Абади айтат,
وباب صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان وصلاة نصف الرجب وصلاة الإيمان وصلاة ليلة المعراج هذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلا. Rajab keçesinde, jarımı 15. Rajab'tın keçesinde, Şaban 17-15. keçesinde, Ragayib keçesinde, Mi'raj keçesinde aytılganlardan bardığında hiç qanday sahih hurmatlı bir tuğanım hadis kelgen emes. Ve babu siyami Rajab ve fadluhu lem yethbut fihi şey'un bel qad warada karahatu zalika. Rajab ayında orozo karmaş gerek, anı fazilet jönündө bir sahih hadis kelgen emes deydi. Biroq İbn Majada başka bir hadis kelet, Rajab ayında orozo karmabagıla degen. Dese an alımlar aytat, jana jakşı görgөндөр, al orozonu farz dep karmabagıla, etiqat kılıp karmabagıla, biroq nafil dep karmasaňar bola beret deydi. Hurmatly bir tuğanım, Rajab ayında orozo karmasa bolot, biroq açık sünnetте kelgenler boyunça, misal üçün her aydın 13, 14, 15'inde ayyamul bid dep koyut, ak tündör, oşol tündör orozo Rajabda başkasında karmala beret misal üçün. Je bolbosam ar jumadağı düýşembi jana kayсы gündörü beýşembi gündörkü orozo misal üçün. Al orozolar kadimgi durmatly bir tuğanım karmala beret, Rajab eken emes ekendigine karabay turu öyle. Adam hurmatly bir tuğanım janagıday jazibasi kötörülüp amalda aşkırgысы kelip kalgan wagtda aytılgan malum atkargысы kele beret, biroq adam kede ошондон çarçap kala turgan bolot. Oşon üçin adam az bolsa dagı şo şariatda bar aytılgan, alımlar ittifak kılgan, alımlar karşılık kılgan emes bolgon ibadatlarыбыз kitepтерде aytılgan, oşoga beken bolgon hareket kılış gerek. Şariat hurmatly bir tuğanım kaçan kabul bolot, niyet tüz bolgondo jana şariattagı tekstlerge toora kelgende bolot. Anan alımlardын toora kebirleri bolot dep aytып atkan menen biroq köpçülügü hadis daif, amal kılganga bolbойт деген учурларда анда этият болуш керек, amal kılbaş gerek bul nerselerge. Oşonda orдуна келе hurmatly bir tuğan, antken artyk kılam dep tırtık kılıp algan bolsok, mine bul biziň şariatga hurmatly bir tuğanda toora kelip kal. Mına oşolordu sizlerge hurmatly bir tuğanım emne aytıp bergim geldi. Kana al-imam Abdullah al-Ansari Şeyh Kharasan la yasumu Rajaban ve yanha anhu yaqul ma sahha fi fazli Rajab ve la siyamihi şey'un an Rasulillah. Kharasan'dın Afganistan'daki oşonun çoğun şeyhi İmam Abdullah al-Ansari aytat, adam orozonu karmabaytlı Rajab'da deydi. Rajab ayında orozo karmabaytlı. Jana tiyat ele deydi. Rajab ayının fazileti jönündө sahih hadis kelgen emes, jana Rajab ayında orozo karma degen paygambardan sahih tekst kelgen emes deydiler. Ve kad ruviye kerahatu savmihi min an cemaati min as-sahabati. Jana bir kança sahabalardan Rajab ayında orozonu Rajab ayı bolgondugu üçün karmaganga makruh degen sözler keletele. Minhum Abu Bakr, Hazret Abu Bakr, Hazret Umar deydi. Ve kana Umar yadribu bid-dirrati sawwamahu. Kimdeki oşol Rajab ayında Rajab bolgon üçün orozo karmabasa, kolundağı tespesi menen çaap vurup, sen niye karmabatasın jok nerseni dep Hazret Umar uşunda kılat ele deydi. Demek Rajab ayı dep karmaz. Biroq ekinci günü, birinci günü eken, törtüncü günü eken, je ar aydın jana 13, 14, 15 eken dep karmagan bolsa, hiç qanday hurmatly bir tuğanım emne ziyanı tiyibet inşallah. İbn Abbas'ta mında rivayet aytılınat, la tattakhidu Rajaban idan tarawnahu hatman misle şahri Ramazan iza aftartu minhu sumtum ve qadaytumuhu deydi. Sizler deydi Rajab'tı bayram kılıp albagıla deydi. Ramazan'da kılıp kadimkide ele kılıp albagıla deydi. Anan Rajab ayında kebireler var, 30 gün orozonu üzbey karmaşat, андай kılıp karma albagıla deydi. Şunçalık dengelde Rajab ayında bir orozo karmasaňar, anan kokus buzulup kalsa kayra kaza kılıp жүрөsüňer, oşonuňar jakşı emes dep ayta turmat. Antkeni mildetli de kılıp karma algaныňar toora emes, biroq tartip boýunça kete berseňer hiç qanday inşallah emne ziyanı tiyibeyt deydi. وكان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. İbn Umar, Hazreti Umar'ın balası aytat, Suyuti rivayet keltiret. Egerde adamlar ошол Rajab ayın ötö belgilүү dep, ötö mындай bir özgöçөлөн туалган bolsa, anın jaman görüp aytat ele, orozo karmagıla, ozuňar açıktaga жүрgülü kadim kaylarda ele görgülösüler deydi. Bul aydı cahiliyet ötö katı hurmattayt ele, oşolordo kılıp sizler de hurmattap albagıla dep hurmatly bir İbn Umar'ın uşunday bir rivayet kelet eken. Tilleke ötö karşı bizdin adamlarыбыз hurmatly bir tuğanım şundayga kelgendele adamlar çıkırıp öyle gel uşunday bolup atat baskıla жүрgülö desele arlaşıp barışıp öyle oşol jerde emne bayram ötkörüp öyle uşunda soğup bolot eken dep çıkırıp жүрүшөt.
Ал эмес жана өмүрлөрүнүн бардыгын ошондо сахih хадиске жумшаш керек, сахih хадис болуш керек, палан түкүн деп айтып аткан мындай бир айрыкча апалар, эжелер бар. Ошолордун бардыгы эмне ушул күндөрдү жөн эле катуу майрам кылышып, тамак жасашып, анан үйлөрүнөн чыгып кетип ошол жака барып түнөп алышып, анан ал эмес кээ бир ушул атайын арнап конференция өткөрүп жиберишип, урматтуу бир тууганым, жүргөндөр дагы бар, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн эмне адашып кетпеш керек, этият болушубуз керек. Кудай таалам иншалла баарыбызга, урматтуу бир туугандар, жакшылык жазсын. Мына ушул Ражап боюнча айта турган кыскача маселе. Бул жылы айтылынат, бирок ошого карабастан айтып туруш керек. Анткени жуманын маселеси ушундай, ошол жумада боло турган нерселерге сөзсүз түрдө маани берилүү керек болот. Негизи мен бул теманы айтып узарткым келген эмес эле, бул боюнча бир экөө сөз сүйлөп, андан кийин негизги айта турган темага өткүм келген. Бул тема, урматтуу бир тууганым, адамдын укуктары, мусулман укуктары деген сөз. Кээ бир учурда биз динибизди көп жакшы биле бербегендиктен укуктарыбызды биз унутуп коебуз. Исламда эгер адам мусулман боло турган болсо, мисалы үчүн, ошол мусулманчылык, исламдын ага бере турган укуктар чар тараптан бар. Азыркы учурда айтылып аткан демократия, адам укуктары деп аткан укуктардын астында ислам берген укуктар андан бир кыйла көбүрөөк экенин эстен чыгарбаш керек болот. Эгерде биз ошол өзүбүздүн китептерибизди тереңдеп окуй турган болсок, ар бир адамдын илим алуу укугу, ар бир адамдын кийинүү укугу, ар бир адамдын, урматтуу бир тууганым, тамактын каалагандай жеш укугу, ар бир адамдын дарылануу укугу, ар бир адамдын үйлөнүү укугу, ар бир адамдын илим алуу укугу, ар бир адамдын өзүнүн каалаган жеринде жашоо укугу сыяктуу, урматтуу бир тууганым, көптөгөн укуктар биздин шарият китептерде айтылган. Ошол биздин жума намаздарыбыздын астында ошол укуктар боюнча сүйлөгүбүз келип айтып аткан. Андан сырткары дагы адамдын дин тутуу укугу, эркиндиги дагы айтылган. Шариятыбыз, урматтуу бир тууганым, башка бирөөнү мажбурлап исламга киресин деген тыюу милдет жок, урматтуу бир тууганым. Ла икраха фид-дин, динде мажбурлоо жок. Ошол бул диндин өзүн тутуунуда мажбурлоо жок да. Бирөөнү сен кааласаң, каалабасаң мусулман болушуң керек деп алып келе албай, динге кирүү эркиндик. Ошол эле учурда башка диндегилер болсо, алар өздөрүнүн динин кадимгидей кармана бергенге толук укуктуу. Ислам өлкөсүндө же мусулмандардын жеринде болгону гана биздин динибиздин өзү кармануубузга тоскоолдук кылып, динибизге жамандык көрсөтпөш керек. Анан ушул жерде бир окуя бар. Ушул окуянын көптөрү туура эмес түшүнүп жүрүшөт. Окуя эмес, маселе адам мусулман болуш керек түшүнүп. Чыныгы мусулман болгон адам эч убакта динден кайра чыгып кетпейт, урматтуу бир тууган. Анткени ыйман, Кудайдын улуктугун тааныган адам, ыйман менен келген адам эч качан динден кайра чыгып кетпейт. Анткени ыйман жүрөккө кирсе, ал чыга турган нерсе эмес да. Бирок биз кээде көрүп билип жүрөбүз. Кээ бир адамдар мусулман болот, 3 жылдан кийин кайра чыгып кетет, барып башка сектага өтүп кетет, башка болот. Шарият боюнча буларга өзгөчө өкүм каралган. Бул боюнча муфтият фатва чыгарган бир убакта муртаттардын өкүмү кандай болуш керек? Буларга деген эмне? Ушундай бир оор жаза берилиш керек, өлүм жазасын деп айтылган фатва келет. Бул туура сөз. Анткени кээ бир адамдар динди мазактоо үчүн нарагынан ыйман келбейт булардыкы. Болгону мен мусулман болуп, илим алып, окуп, анан кийин чыккандан кийин, бул туура эмес динекен, мен окуп бүттүм мынаке деп, динге жамандык келтирүү үчүн атайын бузукулук ниет менен киргендер ушундай кылат. Ошондуктан аларга биз айтабыз, жок деп айтабыз да. Муну оңой мисал менен түшүндүрүп бере турган болсок, урматтуу бир тууганым, шариятыбызда эгерде кыз киши турмушка чыкса, эмне анын валийси сөзсүз түрдө билиш керек деп айтабыз да. Эмне үчүн атасы жагасы билиш керек деп айтабыз. Эгерде кызды капа кылып уруп кое турган, башка кыла турган болсо, аркасынан тура турган анын төркүндөрү, кайын журтту, кыз неме, баланын төркүн, кайын журтту, кыздын төркүндөрү болуш керек. Ошол кыздын укугун коргой турган болуш керек деп айтабыз да. Эгерде жөндөн уруп башка кыла турган болсо, анын барып өзүн уруп койгонго чейин эмне биз даяр турабыз. Анткени ал биздин кызыбыз деген сөз. Анткени муну үйлөнүп алып, аны кармап алам деген убада менен алды, жакшы карайм деген. Бирок жакшы карабай аткандыгы үчүн. Демек бул туура эмес кылып атат. Бирок үйлөнө элек болсок эчтеке деп айтпайбыз биз, урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу биздин динибизге бирөөнү мажбурлап кир деп айтпайбыз. Бирок кирип туруп, кирдим деп бизге окшоп намаз окуп жүрүп, 3-4 жылдан кайра чыктым деп чыгып кете турган болсо, ага бөлөкчө сүйлөшөбүз. Анткени эмнеге? Бул динге чындап кирген эмес, динибизди шылдыруу максатында атайын кирип чыгып. Азыр деген көп ушундайлар, бир бар экен Европада бирөө гей экен, гей имам экен, ал өзү мурда эле гей болгон, ошол жака кирип исламды бузгусу келип 3-4 жыл жүрүп туруп, жүрүмүш этип туруп гей кылат. Дагы бирөө бар
экен, рок ырдайт экен, гитара башка менен, анан кечинде барып имам болот экен мисалы үчүн. Буга окшогондордун өкүмдөрүн каяктан биз билебиз, анткени булар атайын башынан баштап киргенде динге бузукулук кылып кирген. Баптист болуп кеткен, башка болуп кеткендерге барып сурай турган болсоң, урматтуу бир тууганым, айтат мен мусулман болгом, намаз окуп жүргөм, анан барсам имам жаман экен, анан Курандагы бир аятты окуп туруп, анан ошондон туура эмес экенин билип калып, анан мен чыгып кеттим деген жомокторду айтып бере беришет да. Эми Курандагы аяттарды ал эмес 20 жылдан бери илим алган мен деле кээ бир аятты толук түшүнбөсөм, тафсирин карап зорго түшүнөм мисалы үчүн. Бул илим деген түгөнбөгөн кенчи урматтуу бир тууганым. Бирок 2 жыл мусулман болуп, өзүнчө мусулман болуп жетип эле келип айылдагы имам ушундай деген үчүн мен динден чыгып кеттим деп, анан мусулманчылык жаман көрсөтүп, адамдарга үгүт кылып жүргөн ар кандай сектанттар бар да. Булардын бардыгы динге анык кирген эмес. Эгерде шарият өкүмдөр жүрө турган жер болсо, буларга эң оор жаза урматтуу бир тууган берилет деген ушуга келип такалат. Муну жөн айта бербешки, ислам дин деген адамдарды динге мажбурлайт. Андай эмес урматтуу бир тууганым. Исламдагы жихад деп айтылган нерсе бар. Жихад деген буну дагы жанагыдай ошол батыштагылар ушуну бизге туура эмес мындай бир сүрөт бериш үчүн чыгарып койгон нерсе болуп калды. Анткени муногу СССР менен Америка согушуп аткан учурда ошол Советтер Союзуна өзү түзгөлбестен туруп, эмне Афганистан аркылуу барыш керек болуп, ошол жерде афгандарга жихад деген түшүнүк чыныгы таза мусулманчылык түшүнүк менен эмес, балким батыштыктар жазып берген түшүнүк менен жихад деген түшүнүк болуп калып, ошол азырга чейин токтобой келет да. Акыркы талибандар анан кийин бияк келип, муногу Суриядагы жанагы ИГИЛ дегендердин бардыгы ошол туура эмес түшүндүрүлгөн жихадтын негизине. Туура жихад урматтуу бир тууган ыйманды коргоо, авир намысты коргоо, мекенди коргоо бул бар сөзсүз түрдө. Ал намаз, орозо сыяктуу касиеттүү түшүнүк, мамлекеттин бүтүндүгүн, эгемендигин сактап калуу болгон түшүнүк. Азыркы учурда карап көрсөңүз, демократия деген түшүнүк менен, адамдар каалаганын кылуу деген түшүнүк менен чоң өлкөлөр келип эмне кылып ачат? МПОлорду ачып, башкаларды ачып, керек болсо мамлекеттерди, президенттерди алмаштырып койгонго чейин барышып, эмне дегенде адамдарга эркиндик бериш керек деген. Ислам ошону айтып келет да. Жихад деген эмне? Эгерде кайсыл бир адам, падыша мазлум болуп, залым болуп, адамдарга эркиндик бербей турган болсо, аларга сөз эркиндигин бербесе, аларга дин эркиндигин бербесе, анда ошол падышаны кетирип, адамдарга эркиндик берүү үчүн болгон согуш жихад деп айтылат. Адамдарды мажбурлап динге киргизбейт. Болгону аларга дин тутуу эркиндигин берүү үчүн. Бүгүнкү айтып аткан демократияны киргизебиз деп аткандар ойлонуп коюш керек. Ислам андан мурда кылган. Кайсы бир падышаны, мамлекет падыша башкарып, өзүнүн жанагы тоталитардык бир тизимин киргизип алып, адамдарды кыйнап кор кылып койсо, ошонун туткунунан, ошонун кулдугунан адамдарды чыгаруу бул жихад деп айтылган урматтуу бир тууганым. Мына ушуну туура түшүнүш керек. Адамдарга эркиндик берүү үчүн айтылган. Ал эми адамдар айтып аткан жанагыдай барып бирөөнү өлтүрүп, канын төгүп, анан ошону зордуктап, ошону жихад деп түшүндүрүп көрсөтүп аткандар бул динди жаман көрсөткүсү келип аткан адамдар деп айтсак урматтуу бир туугандарым туура болот.